Кош келиңиздер. Жаңы кошулуп жаткан абоненттер, изденүүчүлөр. Мен угулуп жатамбы жакшы эле? Плюс басып коюңуздарчы, эгер мен угулуп жаткан болсом. Анткени микрофондон сүйлөп жатам. Сиздерге шум угулбасын, запись жакшы сакталып берсин депчи. Плюстарды басабыз, жакшы угулуп жаткан болсо плюстарды басабыз. Ал эми бүгүн биринчи жолу түз эфирге кирип жатканда 1 деген цифраны жазып коюңуздар. Күткөн күн келди дейт. Салам, кош келиңиздер. Жаңы кошуп жаткандар өтө көп, бүгүн өзгөчө изденүүчүлөр көп экен. Анда эмесе сабагыбызды баштай берели, угулбай жатат дейт. Жок, мен микрофонду азыр иштеттим. Анткени менин да кичинекей балам бар жанымда. Аны кетирип коюп, кайра сүйлөп баштадым. Эми угулуп баштадыбы? Назик айым, кош келдиң. Назгүл, Найзи дейт. Угулуп жатам, угулуп жатсам плюс басыңыздар. Эми кеттик, эфирибизди баштадык. Таанышуудан баштайын. Менин аты жөнүм Жазгүл Тойчубекова. Азыркы учурда Жазгүл Токтотемир деген баракча менен сабак өтүп атамын. Себеби бул жерде ар бир адам өзүнүн личный атына иштегени абдан жакшы. Себеби сиз кайсыл тармакта иштебеңиз, өзүңүздүн атыңыздан чыккан абдан жакшы. Анан бизде баягы бала чагыбызда биздин ата бабаларыбыз, ата энелерибиз чоң атасынан катталсын десе, биздин учурда эмне кылышкан? Чоң атасынан эмес, анын чоң атасынан каттап койгон учурлар кездешкен. Менин да фамилиям ошондой болуп катталып, ортодо 2 ата айтылбай калгандыктан мен ошон үчүн өзүмдүн атамдын аты чыксын, мындай элге таанылып, атамдын атын чыгарайын деген максатта атамдын аты Токтотемир деп коюлган. Ошондуктан мен атамдын атын бул жака аккаунтума койдум. Мурда Тойчубекова болуп чыккан болсом, эми мындан кийин сиздер менен Жазгүл Токтотемир деген ат менен чыгамын. Өзүм 37 жаштамын, жогорку билимдүүм, 15 жылдан ашык мугалимдик кесипте тажрыйбам бар. Өзүм музыкантмын. 4 жылдан 5 жыл болуп калды онлайн тармакка иштеп жатканыма. Бизнес тренер Оксана Раскулованын шакирти, жеке жардамчысы. Ошол эле учурда эми өзүмдүн жеңил тренинг борборунда уюштуруучу болуп эмгектендим. Азыркы учурда өзүмдүн автордук курстарымды чыгарганмын. Жакында сатуучу болуп курсу старт болот. Өзүмдүн бул идеяны мен кайдан алдым? Именно айымдардын, мырзалардын сүйлөө техникасын, сүйлөө речин мындай элге таанытып, ошол эле мен билген эле билим менен, мен дагы сиздердей эле өзүм дагы инстаграмдан эле мындай күчтүү лидерлердин сабактарын алып отуруп эле өзүм изденип жүрүп, бир нече курстарды окуп бүттүм. Санкт-Петербург шаарына чейин барып окуп келдим, Москвага чейин барып окуп келдим, риторика деген сабакты окуп келдим, ораторлук чеберчилик боюнча. Анан негедир алардын методикасы бир аз башкачараак орустардыкы, себеби биздин менталитетке туура келбей калат экен да, Европа жактыкы. Анан ойлондум, эмне үчүн биз кыргыз болуп жаралгандан кийин биз өзүбүздүн эле кыргыз тилинде эле, өзүбүздүн эле сонун биздин баягы тилибиз бар да, сөз байлыгыбыз бар, макал лакаптарыбыз бар, жаңылмач, теги айта берсе сөз көп да, себеби кыргыздардын өзүнүн баягы
жаңымаштары менен жана баягы куюлуштуруп айткан кошоктору жандуу болгондугу үчүн кыргыздардын канында жакшы сиңген да. Ошондуктан биз баягы эмне кылабыз, өзүбүздүн түпкүрүбүздөгү кайныбызда кайнап жаткан нерсени сыртка чыгаруу болду менин максатым. Өткөндө биринчи потокто биз 70-80 адамды айымды окутканбыз, бирок ал акылуу болчу. Бирок жакында ушул сонун идея келди. Эмне үчүн мен өзүмдүн тилимде, өзүмдүн эле кыргыз айымдарыма, мырзаларга эмне үчүн биз өзүбүз эле алып чыгып, өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн кадырыбызды өзүбүз көтөрө албайбыз деген бир ой келди дагы. Бул максатым ар бир айымдын практика жүзүндө өзүнүн сөз байлыгын кеңейтүүнү өздөштүрүү. Эгер ким бул сабакка кайсы группаны удалить эттиңер деп атасыңар, түшүнбөдүм мен. Группа мага тиешелүү эмес, себеби группаны кыздар карайт. Мен ал группада өзүм кээде сүйлөп чыгам, кээде менин менеджерлерим жардамдашат. Ал эми кокустан реклама таштап же бир нерсе кылып, группада бир нарушение жасап койгон болсоңор, силерди удалить этип коюшу мүмкүн. Ошондуктан алдын ала эскертейин, группада андай маалымат таштаганга болбойт. Группа ачылган учурларда сиздерге маалыматты сиздер менен кайтарым байланыш алуу максатында биз группаларды ачабыз да. Ошол учурларда бир өзүңүздөр бир эме кетирип коюшуңуздар мүмкүн. Ошон үчүн балким группадан удалить этип койгондо, балким ар кандай себептер болуп кетет да. Мен группаларда баягы сабак өтүүчү тренер катары гана кирем. Ачпайта дейби. WhatsApp группаларды ачпай деле сиздерге опросторду мен жөнөтүп атпайм, опростордо суроолорго жооп берип турсаңыздар болот. Ошол эле учурларда сиздерге ал жерде опростордо жок же ооба деген суроолор мен берип баштадым да, сабак учурунда. Ага чейин берилген жок, буга чейин. WhatsApp группаларды кээде ачабыз, кээде ачпайбыз. Алдын ала эскертип коелу, сөзсүз түрдө ал жерде ачуу керек эмес. Себеби ар кандай маалыматтарды ар түрдүү, ар бир адам өзүңүздөр ой пикириңиздерди жаза бересиздер. Ал өтө маанилүү эмес. Азыркы учурда сиздердин ой пикириңиздер бул эме мээңиздердеги ой жүгүртүүңүздөрдөгү ар түрдүү ойлор сыртка чыга берет да. Биз качан камера ылдый көрүнүп атабы? Бул ушунча эле өйдө кылгандай болду. Жок, штативде турат, штатив бир калыпта кармап берет да. Эми караңыздар, бардыгыбыз эле сүйлөө чеберчилигибизди өстүргүбүз келип атат. Бирок ошол эле учурда негативдүү жашоодогу ойлорубуз бар. Азыр биз ойлонуп жатабыз. Мен сиздерге бир чудо таблетканы берип койсом эле, сиздерге тилиңиздерге түкүрүп койсом эле, сиздер сүйлөп чыга калчудай. Андай болбойт. Бардык адам бул тажрыйбадан топтолгон билимдердин негизинде сүйлөйт. Ошондуктан ким эгерде кайсыл тарапта өнүккүсү келип жаткан болсо, азыркы учурда ким эмне менен алектенип жатат мен билбеймин, бирок жазыңыздар. Ким эмнеге кызыгат жана эмне менен азыркы учурда алектенет. Ошону да жаза бериңиздер. Биз ошол боюнча да сүйлөшөбүз. Эгерде сиз сөз байлыгыңызды кеңейткиңиз келсе, ар бир мисалы бизнес жагынабы, же ишкерлик жагынабы, же болбосо жеке брендти иштеп чыгуудабы, сиз ким болуп чыккыңыз келип аткан болсо, ошол тараптагы сөз байлыкты кеңейтишиңиздер керек болот. Мисалы мен коуч болуп чыккым келип атат, демек мен коучтардын ар бир сөзүн, ар бир кыймылын, алардын сабактарын сатып алып, алар менен баарлашып, жолугушуп, ушинтип жүрүп өстүм да. 4 жыл мен акчамды только өзүмө, билимиме инвестиция жасадым. Бир эле курстарды 80-100 миңге чейин сатып алган учурларым болду да. Өзгөчө сырт чет жактагы коучтардан сатып алганда ошондой болуп калат. Ал эми кыргыз аудиториясында бизде өзгөчө күчтүү бизнес тренерлер бар, ошолордон билим алдым. Анан ким кайсыл багытта өнүккүсү келген болсо, ошол багытты чукуп анализдеп, ошонун негизинде практика жасаңыздар. Мисалы, мен англис тили мугалим болгум келе турган болсо, мен мыкты мугалим болгум келе турган болсо, анда мен англисче словардан толтура сөздөрдү жаттап, чет жактардын мугалимдерин анализдеп,
кандай методика менен сабак өтөт, алар мисалы Европа жак башкача стилде сабактарды өтүшөт. Ал эми кыргыздардын биздин азыркы караңыздар, бизде азыркы учурда эмне төмөндөтүп атат биздин билимди, себеби бизде жогорку билимдүү адистер өтө көп, бирок жаңы билимди өздөштүрбөгөндүгү үчүн алардын алсыз жагы көрүнүп калат дагы, күчтүү тарабы алдыда көмүскөдө калып кетет. Себеби азыр рынок бул жеңилдештирилген жана бат тарай турган ааламдык баягы платформалардын негизинде, баягы интернет агымы, ошолордун баягы Instagram платформалар бар да, Instagram, YouTube, TikTok, ушундай сыяктуу нерселерде бат тарайт да. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек? Ким өзүнүн кайсыл тарабын күчтөндүрөм дей турган болсо, сиз ошол тарапта ошол сөз байлыктарды чукуп, казып, жаттап, сүйлөп, ар кимге сөзмө сөз которуп айтып берип туруп, анан сиз өзүңүздүн сөз байлыгыңызды кеңейтесиз. Негизи эле сөзгө чоркокмун дейт. Эмне үчүн биз сөзгө чоркок болобуз? Себеби биз китеп окубайбыз. Эгер сиз бала чагыңызда көп китеп окуган болсоңуз, сиздин сөз байлыгыңыз ушунчалык кенен болот. Себеби сиз сүйлөп жатканда сөздөр өзүнөн өзү коюлушуп чыгат. Эгер сиз китепти аз окуган болсоңуз, сиз ой жүгүртүүңүз чектелүү болуп калат. Ошондуктан баардыгыбыз китепке көңүл бурабыз. Акыркы жылдарда 2030 жылга чейин буйруса бизде күчтүү онлайнда күчтүү эксперттер чыгып баштайт. Сиздер анан ошол эксперттердин арасында болгуңуздар келеби, же эксперттердин билимин алуучу болгуңуздар келеби? Сиздерге суроо. Эксперт болуп чыгууну каалайсыздарбы, же болбосо сиз угуучу болуп эле сабак алуучу болуп калгыңыздар келеби? Ошону жаза кетиңиздер. Ким эксперт болгусу келет, эксперт деп жазыңыздар. Коуч болгусу келе тургандар, коуч болгум келет деп жазыңыздар. Жөн эле угуучу болгум келет дегендер, угуучу болом деп жазыңыздар. Сөз байлыгын өстүрсөм, башталгыч класс мугалим болгонум үчүн эл алдында сүрдөбөй сүйлөшүм үчүн сөз байлыкты өстүргүм келет. Начальник класста. Мен да начальник класста эксперт, молодецтер. Азаматсыздар. Мен кээде орусчада аралаштырып коюшум мүмкүн. Коуч дейт. Мына чыгыңыздар, жазыңыздар. Эксперт албетте дейт. Сүрдөбөшүм үчүн дейт. Сүрдөбөш үчүн мен сиздерге бир аз сонун техниканы берем, ошону жасайсыздар. И ошону практика кылабыз. Ошол практиканы мен сиздерге беремин бүгүн. Коуч деген. Бул сиз өзүңүздүн алган билимдерди, тажрыйбада алган билимиңизди эл менен бөлүшүү. Мисалы, мен алган билимимди сиздер менен бөлүшүп жатпайм, ошондо коуч деген ошол. Коуч деген бул, караңыздар, бизнес тренер менен коучтун айырмасы бар. Коуч жашоого машыктыруучу болуп эсептелинет. А бизнес тренер бул сизди эксперттүүлүккө тарбиялайт. Тренер деген сөздөн алынган. Мисалы, сиз фитнес залга барсаңыз, ал жерде тренер болот. Бассейнге барсаңыз, ал жерде тренер болот, Мисалы, футбол клубуна бара турган болсоңуз, ал жерде да тренерлер бар. Спорт жактарга барсаңыздар, ал жерде сөзсүз тренерлер болот, Ошондой эле ал жерде да бизнес. А эксперт дегенди түшүндүрүп өтөйүн, сиздерге. Эксперт деген бул өзүнүн билиминин негизинде бир нече жыл бир жерде иштеп, тажрыйба топтоп, 10 жылдан ашуун тажрыйба топтогон болсо, ал ошол билимдин эксперти болот. Мисалы, кимдир бирөө 15 жылдан бери, же 30 жылдан бери математикадан сабак берет. Бул математик мугалими, математика мугалиминин эксперти болот. Себеби ал ошончо жыл ошол билимин, практикасын, илимин ошол жака жумшады. Сиздерде дагы караңыздар, анализдеп көрүңүздөр, өзүңүздөрдү анализдеп көрүңүздөр. 10 жылдан ашык бир жерде иштедиңиздерби? 10 жылдан ашык. Эгер сиз ошол бир жерде 10 жылдан ашык иштеген болсоңуз, сиз демек ошол жердин эксперти болосуз. Мисалы, бухгалтер болсоңуз, бир
10 жылдан ашык банкта бухгалтер болсоңуз же болбосо дагы бир жерде бухгалтер болсоңуз, сиз ошол жерде бухгалтерлик кесиптин эксперти болосуз. Көрдүңүздөр, эксперт деген сөз сиз жасап жаткан нерсени тажрыйба түрүндө практика кылып 10 жылдан ашык иштегениңиздин негизинде эксперт болосуз. Ошондуктан мен ишенимдүү түрдө айта аламын, себеби сиздер ар бириңиздер экспертсиздер. Ошондуктан эң негизги эксперттүүлүгү сыртка чыгарыш үчүн өзүбүздүн билимибизди, илимибизди, тажрыйбабызды сыртка чыгарыш үчүн бизде эмне керек? Сөз байлык, тил, өзүбүзгө болгон ишеним, ушунун баардыгы бизге керек. Себеби биз канчалык өзүбүздүн ошол эксперттүүлүгүбүздү сыртка алып чыгабыз десек, сөз байлык аябай керек болот. Биз интернет азыркы онлайн интернетинде иштей турган болсок, сөз байлык керек болот. И ошол эле учурда үн дагы өтө таасир берет. Эмне үчүн ырчыларды жактырып угасыздар? Кайсыл ырчыларды сиздер жактырып угасыздар? Мисалы, үн ошого таасир берет. Мисалы, ырчыларды деле караңыздар. Ырчылар деле бир жылдап барып эле сразу эле тиме укмуш звезда ырчы болуп кеткен эмес. Алар дагы бир учурда 5 жылдап, 3 жылдап бир кандайдыр бир музыкалык билимди алган. Андан кийин барып алар өзүнүн билимин сыртка чыгарып атат да. Бул мисалы мен өзүм деле 5 жылдык окуу жайда окугам, бюджетте музыкалык билим алганмын. Азыркы учурда комуздан сабак берем окуучуларга. Апаларды да окутуп үйрөттүм комуздан. Апалар тобу дагы бар, азыркы учурда комуз менен чакан күүлөрдү чертип жүрүшөт. Демек, биз өзүбүздүн иштеп жаткан кесибибизди мыкты билген болсок, биз ошол жакта эксперт боло алабыз. Түшүндүңүздөр да, эксперт деген ким экен? Бардыгыңыздар бул жерде экспертсиздер. Ким кайсыл жактын эксперти жазып койсоңуздар дагы болот, мисалы. Жаза кеттиңиздер. Андан кийин сүйлөө чеберчилик боюнча бүгүн биринчи тапшырма берейин сиздерге. Эгерде сиздер онлайнга чыгам, офлайнга өзүмдүн тажрыйбамды элдер менен бөлүшөм, элдердин алдында сүйлөө техникасын өздөштүрөм дей турган болсоңуздар, сиздер өзүңүздөрдүн ой жүгүртүүңүздөрдү кимдир бирөөлөр менен бөлүшүшүңүздөр керек болот. Бул же Инстаграмда бир аккаунттар менен бөлүшүңүздөр, же болбосо өзүңүздөр WhatsApp группа түзүп алып, ошол жакта эксперттүүлүгүңүздөр менен бөлүшүңүздөр, же болбосо өзүңүздү өзүңүз видеого тартып жүрүңүз дайыма. Бүгүн сиздерге тапшырма берем, бүгүнкү кирген эфирге киргендер, сиздерге тапшырма. Сиз кайсыл тараптан өнүккүңүз келип атат, ошол тарапты анализдеп жазасыздар, биринчи тапшырма. Экинчи тапшырма, сиздер бир чыгарманы аласыздар, обонду ыр аласызбы, же көркөм окуу аласызбы, же жомок аласызбы, же анекдот аласызбы, айырмасы жок. Ошону сиздер 1 минуталык видео тартып Инстаграмда жүктөйсүздөр. Инстаграмыңыздарга жүктөйсүздөр, өзүңүздөрдүкүнө жүктөйсүздөр дагы. Бир нече вариантын жүктөңүз тартыңыздар да, же болбосо сиз өзүңүз жөнүндө тааныштыруу жүктөсөңүз болот. Мисалы, башында баштаганда мен баланчаева, баланчам мынча жаштамын, кесибим мындай жакта иштегенмин. Кыскасы, сиз өзүңүздүн өмүр тажрыйбаңызды жакшы билесиз. Ошол өзүңүздүн өмүр тажрыйбаңызды сыртка чыгарып айтышыңыз керек болот. Андан кийин сиздин эксперттүүлүгүңүз эмне жакта? Мисалы, мугалим болсоңуз, мугалимдик кесип жөнүндө айтып берсеңиз болот. Бухгалтер болсоңуз, бухгалтер, банкта иштесеңиз, банк жөнүндө айтып берсеңиз болот. Деги адамдарды эмнеге кызыктыра аласыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиздер болот. Ошентип сиз видеону 1 ай бою сиз тарта турган болсоңуз, азыр мен Reels'та чыгарам ошол боюнча. 1 ай бою өзүңүздү видеого тартып, 1 ай бою сиз өзүңүз сөз ар кандай эми, балким чыгармалар боюнча окушуңуз мүмкүн, көркөм чыгармаларды, балким бизнес жөнүндө китептерди окушуңуз мүмкүн. Ошол китептерден алган билимдериңиздин негизин сыртка чыгарып айтып берүү. Ошонун негизинде гана сиздер өсө аласыздар. Сиз алган билимди ичиңизге сактап жүрбөй, сыртка чыгарышыңыз керек болот. Ошол эле, эч кандай бул жерде техника, фишка, секрет деген нерсе жок негизичи. Бир эле мен билген бир эле жол бар. Бир эле жол бар. Бул практика. Сиз
Siz кайсыл баягы жакта кайсыл тараптан өскүңүз келсе, ошол тарапты чукуп анализдеп, ошол тараптан практиканы жасап баштаңыз. Бүгүнтөн жасап баштаңыз. Эгер сиз ырчы болгуңуз келе турган болсо, күнүгө ыр жаттаңыз. Күнүгө ырды обону менен ырдаңыз. Азыркы учурда бизде аябай сонун мүмкүнчүлүктөр бар, караоке бар, YouTube'га кирип эле, же TikTok'ка кирип деле, же атайын программалар бар, караокенин программалары бар. Сиз ошол жака скачать этип алыңыз телефонуңузда, ошол жактан эле өзүңүзгө жаккан чыгарманы ырдоо менен сиз үнүңүздү жакшырта аласыз. Сөз байлыгыңызды да кеңейте аласыз. Сөз байлык бул сиздин сүйлөп жаткан сөзүңүздөн көз каранды. Сиз мисалы 10 жашар балдар менен жүрсөңүз, сиздин деңгээлиңиз 10 жашар балдардын деңгээлиндей. Сиз 15 жаштагы балдар менен жүрсөңүз, сиз ошолордун деңгээлиндей эле адамсыз. Эгерде сиз тажрыйбалуу, билимдүү, билими жогорку адамдар менен жүрө турган болсоңуз, сиз деңгээлиңиз ошолордой болот. Себеби сиздин кулагыңыз, көзүңүз, ушунун бардыгы сизге билимдерди алып келип берет. Сизге мээңизге сактап берет. Ошондуктан бардыгыбыз чөйрөнү тандайбыз. Сиздин чөйрөңүз кандай болушун каалайсыз азыркы учурда? Сиздин чөйрөңүз кандай болушун каалайсыз? Жазыңыз. Сиз кандай чөйрөдө кошулгуңуз келет? Биз азыр группада катышып аткан чөйрө бул сиздердин чөйрөңүздөр болуп эсептелет. Себеби сиз бир волнада олтурабыз, азыр бардыгыбыз бир энергияда олтурабыз. Эгер мен азыр ырдап, комуз чертип ырдай берсем, сиздер да ошону каалап каласыздар. Мен сүйлөп жатсам, мен сүйлөгөндөй сүйлөгүңүздөр келет. Сиз бир волнада, мындай айтачыкма, бир толкундагы адамдарбыз. Ошол толкундун арасына кирип калдыңыздар. Эгерде сиз чөйрө ким, аны кантип тандайм, ага кимге кошулам деп жүргөн болсоңуздар, мына сиздерге даяр чөйрө өзүнөн өзү чогулуп берди. Ушул чөйрө менен бирге өнүгүп кетсеңиздер болот. Бул чөйрөгө кантип кошулабыз деп жаткан болсоңуздар, жол оңой эле. Көрдүңүздөрбү? Бизде азыр акысыз сабактарды, түз эфирлерди уюштурамын. Сиздерге тапшырма беремин. Ошол тапшырмаларды эле өзүңүздөр практика жасап аткарып атып эле, сиздер өзүңүздөр менен өзүңүздөр сүйлөшүп алып эле акырын онлайн рынокко чыга бересиздер. Мен жогорку кеңештин чөйрөсүнө кошулгум келет. Издениңиз араңыздарда жогорку, эгерде сиз мен тынч жерде жана таза адамдар менен жашагым келет, мен комуз чертким келет, ачык айрым шайыр болгум келет дейт. Билимдүүлөрдүн арасында жүргүм келет дейт. Билимдүү, ыймандуу, доско бекем инсандар менен бирге болгум келет дейт. Успешный миллионерлер чөйрөсүнө кошулгум келет дейт. Достукка дейт, чындык менен гана жашагым келет дейт. Абдан жакшы, мен да аябай жакшы көрөм, чындык менен жашаганды аябай жакшы көрөм. Мен өзүм да ошону жакшы талап кылам да өзүмөн. Мен билимдүүлөрдүн чөйрөсүндө болгум келет, бекердүү ушакчылардан тажадым дейт. Мына көрдүңүздөрбү? Бир учурда мен дагы сиздердей болуп, ошондой жактан тажап, азыркы учурда менин чөйрөм башка. Мен катышкан, мен сүйлөшкөн чөйрө булар күчтүү, 10 жылдан ашык тажрыйбасы бар эксперттер, ошол эле учурда миллиондогон акчаларды табабыз деген, миллиондогон акчаларды тапкан адамдардын арасында жүрөмүн да, себеби өзүм миллионер болбосом дагы ал адамдар менен жүрүү мен үчүн максат болчу бир учурда. Азыркы учурда ошондой чөйрөгө кошулуп калганыма абдан сыймыктанам, себеби ал чөйрөнү мен өзүм түздүм. Мен өзүм бардым ошол жака. Ал эми сиздерде дагы чөйрөнү өзгөртөм десеңиздер, мына онлайн чөйрө бул өтө жакшы. Онлайн деле чөйрө, менин деле чөйрөм онлайнда. Кээде гана бир шаар ичинде киного, же болбосо кандайдыр бир жолугушуулар, бизнес завтрактар болуп калган учурларда алар менен жолугуша алам да. Сиздер дагы ошондой чөйрөнү тандаңыздар. Сиздер кайсыл аймакта болсоңуздар дагы.
Эми угулдумбу? Эми угулдум, Ошо микрофон өчүп кетти. Сырттагы лишний шумдар эме болбосун деп микрофон менен сүйлөшүп атам, анткени өткөндө звуктар аябай. Эми угулдубу? Эми караңыздар, мен сиздерге тапшырма берем. Сиздер бир чыгарманы алыңыздар. Ким эмнени каалады, ошону жазып коюңуздар. Эмнени оюңуздарга азыр эмне келди, ошону жазыңыздар. Эртең мен бир чыгарма, бир куплетін ырдап киргизем сториске. И лентага эме боюнча сторис эмеге чыгарам, рилс чыгарам. Ошол рилстин алдына сиздер өзүңүздөрдүн баягы аткара турган, жасай турган, практикада жасай турган чыгарманы жазыңыздар. Ошол чыгарма менен сиздер жеке катка мага Инстаграмдан жөнөтүңүздөр. WhatsApp'тан кабыл албайм. Мен WhatsApp'та толтур аябай көп номерлер бар. Инстаграмды мен постоянно карап турам. Инстаграмдын эми угулдумбу? Эми угулдум, Угулдумбу? Мына микрофон иштеди эми. Караңыздар. Эмичи? Угулду, Да бастырайын. Караңыздар. Укпай калдым деп аткансыздар. Бир чыгарманы тандайсыздар. Кааласаңыздар ыр, кааласаңыздар жомок, кааласаңыздар аңгеме, кааласаңыздар анекдот. Ушул тапшырманы аласыздар. Тандаганыңыздарды атын жазып коюңуздар, авторун жазып коесуздарбы, тандап алыңыздар дагы. Кааласаңыздар обондорлордон тандаңыздар, караокеси менен болсун бирок. Обондорлордон бирөөнү тандап алыңыздар дагы. Эртең видео кылып тартып, өзүңүздөрдүн сторисиңиз, өзүңүздөрдүн Инстаграм баракчаңыздарга жүктөйсүздөр, мага эмес, сториске. Сторисиңиздерге жүктөгөнүңүздөрдө, же болбосо лентаңыздарга жүктөгөндө сөзсүз Жазгүл Токтотемир деген аккаунтту белгилейсиз. Мен сиздин тапшырма аткарып жатканыңызды көрүшүм керек да. Анан жеке катка мен аткардым деп видеоңузду дагы жеке катыма жөнөтөсүз. Мен ошол жактан сиздин ар бириңиздердин тапшырма аткаргандар менен обратный связь аламын. Ошондуктан баардыгыбыз аткарганга аракет кылабыз тапшырманы. Сөз байлыкты өстүрүш үчүн биз обондурлардан жаттайбыз, жомоктордон айтып беребиз, аңгемелерди айтып беребиз, жаңылмаштардан жаттайбыз. Анткени тилдин так даана чыгышына таасир берет. Жаңылмач, биздин кыргыз тилинин эле жаңылмачы өтө сонун тилди жатыктырат. Ошондуктан биз жаңылмашты жаттоону үйрөнөбүз. Муну азыр эмес, кичине сиздер баягы видеого түшүп үйрөнүп алганыңыздардан кийинки тапшырмаларда берем. Азыркыда сөзсүз түрдө обонду ыр алыңыздар, анда кичине обонду ыр кулакка жагымдуу, сиздерге жеңил болот. Жеңил чыгармалардан алыңыздар. Белгилешти билбейм. Биз жазганды билебиз, баардыгыбыз билебизби? Ким билбейт? Жазыңыздар, ким билбейт? Мен дагы билбейм. Отметка билесиздер, отметканы билесиздер. Белгилегенде собачка деп туруп, анан кийин ошол аккаунттун атын жазып койсоңуздар, сүрөтү менен чыгат. Болот, кара сөз болобу, ыр болобу, жомок болобу, сиздер тандай бериңиздер, өзүңүздөргө жаккан. Билбейм дейт.
мына бул жерде жөнөтүп атат, собачка деп жазылат, анын аркасынан анын аккаунтун, мисалы Жазгүл Токтотемир деп бул жерде англисче жазып турат, ошонун өзүндөй кылып жасаңыздар белгиленет. Сториске сөзсүз жүктөңүздөр, себеби сиздер өзүңүздөр сөз байлыгымды кеңейтем деп атасыздар. Себеби сиз биринчи сүрдү жеңишиңиз керек. Мен деген нерсени алып коюңуздар, сиздер жоксуздар. Мен деген нерсени алыңыздар. Эко деп коет муну. Кантип жазышты билбейм дейт. YouTube'дан караңыздар, YouTube'да бар, Instagram'ды үйрөнүңүздөр, эжекелер, антип олтурбаңыздар. Сиздер деген 21-чи кылымдын жашоосун жашап атасыздар азыркы учурдачы. Анан Instagram'дын ошол инструменттерин билбесеңиздер уят эле. Муну азыр мен 5 жаштагы баламды алып келип чакырсам, азыр сиздерге көрсөтүп берет. Ошондуктан аракет кылабыз, изденебиз, үйрөнөбүз. Мен билбейм, мен жасай албайм, мен кыла албайм деген нерселердин баардыгын токтотобуз дагы. Аракет кылабыз болгону кайсыл жактан көрсөңөр болот. Бүт YouTube'да бар азыр. Мен YouTube'дан эле карап үйрөнөм. Instagram'дан карап үйрөнөм, YouTube'дан карап үйрөнөм. Кылып көрөм болбосо. Мен только мен личкама WhatsApp'дан жазбаңыздар, себеби WhatsApp'та менде толтура эмелер бар. Группалар аябай көп. Сабак өткөн группаларым бар, башка эксперттердин группалары бар. Алардын арасынан кетип калат, жооп бере албай калсам, негативде калып кетесиздер. Андан көрө Instagram менен только иштешиңиздер. Instagram'да мен сиздерге дайыма байланышта болом. Бир экземпляр WhatsApp'ка жөнөтсөң, ошо мен сиздерге видеосун аракет кылайынчы, видеосун тартып группага таштаганга ушинтип белгилеп жөнөтөсүздөр деп. Макул, анда суроолор болсо бериңиздер. Эгер суроолор жок болсо эфирибизди жыйынтыктайлы. Сиздерге биринчи тапшырма сториске да белгилеп коёмун. Instagram баракчага дагы, Reels'ка да чыгарып коём. Ошол жактан карап туруңуздар. Көрдүңүздөрбү? Сиздер 600 группадагы 600 адамдын арасынан терилип олтуруп 50 адам азыр кирдиңиздер. Жана 60 болчу, азыр 50ге түшүп калды. Көрдүңүздөрбү? Сиздер терилип күчтүүлөрдүн күчтүүсү гана келет бул жака, Instagramгачы. Жөнөкөй адам кире албайт. Мен кире албайтам, мен кыла албайтам, мен минте албайтам деп олтуруп беришет. Аларчы WhatsApp группада олтуруп берет. WhatsApp'та эмес, азыр рынок Instagram менен, YouTube менен, TikTok менен өнүгүп атат. Биз өзбектерди, казактарды, орустарды басабыз десек, анда ушул жакты үйрөнүңүздөр. Эгер мен коуч болом, мен эксперт болуп чыгамын, мен лидер болуп өсөмүн дей турган болсоңуздар, мен көп акча табам, мен сөз байлыгымды өстүрөм, мен күчтүү болом десеңиздер, үйрөнүңүздөр Instagram'ды. Мен деле үйрөнгөм, бир учурда акча төлөп үйрөнгөм. Акча төлөп үйрөнүңүздөр бирөөлөргө. Буюрса мен сиздерден обратный связьды ушунчалык күтөмүн, себеби ушундай энергияңыздар мага келип атат, себеби бардыгыңыздар активдүүсүздөр. Ушунчалык аракетчил. Сиздер жасай аласыздар, болгону бир аз убакыт бөлүп, бир аз кыймыл кылып, аракет кылып койсоңуздар эле сиздерден сонун нерселер чыгат. Кааласаңыздар да, эфирди эгер түшүнбөсөңүз башынан көрүңүзчү. Мен тапшырмаларды да берип жатам, бир эмес бир нече жолу кайталадым. Эфирге кирип берген эжекелер, айымдар, мырзалар, өтө сонун. Практикада да кызыктуу болот эжекелер, ошонузу менен кызыктуу. Анткени практика бул практика деп коет. Ал жерде ар түрдүү, ар кандай баягы эмелер болот, ситуациялар болуп кетет да, ошон үчүн күлкүлүүсү дагы болот, ыйлай тургандай бир деңгээлдер болуп кетет. Ошон үчүн жасап жаткан нерседен биз рахат алганды үйрөнүшүбүз керек. Мен сиздерди баарыңыздарды жакшы көрөмүн, азаматсыздар, эфирге кирип бергендер. Буюрса эртеңки практикадан көрүшөбүз. Эртең практикадан баарыңыздарды Instagram'да активдүү катышат деп ойлойм. Сторис деле карап туруңуздар, ошол жака маалыматтар толук кандуу чыгат. Бүгүн эфир жактыбы сиздерге? Эфир жакса отторду жиберип коюңуздарчы. Сонун сабак болду дейт. Сонун сабак болду, канча да сонун. Оба дейт, оба.
Эгер эфир жаккан болсо, жүрөкчөлөрдү жибериңиздер, отторду жибериңиздер, эстерди. Сабак күндө болот. Күндө болот. Сиздер менен күндө көрүшөм. Андан кийин 30 мүнөт күндө көрүшөм, 7 күн бою. 7 күндөн кийин анан менин башка бир пландарым бар. Кеч кирип калгандар кайра башынан эфирди көрүп аласыздар. Эфир сакталат. Азаматсыздар. Пока-пока. Görüşkөнчө. Тең.